Кудайдын чакырыгы 30 ноябрь. Биз түбөлүк үчүн жаратылганбыз. Жердеги жашообуз бир кыска эле үзүк. Эртели кеч адам баласы Кудай менен бетме бет кала турган күн келет. Кааласак, каалабасак, ары жылдырып бул жөнүндө укуубуз келбесе да, акыры бул күн келет. Кудай менен бетме бет жолугушуу үчүн биз өлүм дарбазасынан өтүшүбүз керек. Өлүм бул баарынын аягы эмес. Бул жаңы чыныгы жашоонун башталышы. Кудай менен жердеги жашоосун өткөрүп жаткан адам үчүн өлүм бул Кудай атасына түбөлүктүү үйүнө кайтып келүү. Машаяк аркылуу кечирилгендер өлүм дарбазасы аркылуу жаңы жашоого киргенде алардын жашы аарчылат. Ар бирине ал жакта орун даярдалган. Ыйса менен бейишке киргендерди оору, коркунуч жок, түйшүк жок чыныгы жарык жашоо күтүп жатат. Кудай эч кимди четке какпайт. Бирок анын жолун Ыйса Машаякты кабыл албай жашагандар бар. Андай адамдар өлүм деген дарбаза аркылуу өткөндө эмнени көрүшөт? Аларды эмне күтүп турат? Ал жака барганда адамдын баардык маскалары чечилет. Ал жакта баардыгы айкын болот. Жашыруун эч нерсе болбойт. Түбөлүк тозок оозун арандай ачып, Кудайдын жолун кабыл албагандарды жутуп алат. Өлүм дарбазасынан өткөндө Кудай менен бейиште болуш үчүн ал даярдаган жолду айкаш-чыгашта керилген Ыйса Машаякты кабыл ал. Ошондо сен Кудай менен бетме бет кезиккенде жүзүң жарык болот. Сага даярдалган орунду ээлейсиң.